Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Биздин Максат Бейшеев YouTube каналыбызга подписация кылууну унутпаңыздар. Салман разияллаху анхудан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: эгер мусулман пенде тааратын жакшылап алып, анан 5 убакыт намазын окуса, анын күнөөлөрү жалбырак көбөлгөндөй көбөлөт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуду. Отормосу: күндүздүн эки тарабында түндүн бир бөлүгүндө намазды окуу чындыгында жакшылыктар, жамандыктарды кетирет. Бул түшүнгөндөр үчүн эскертүү. Худ сүрөсү 114-аят. Түшүндүрмө: алымдардын көз карашында күндүздүн эки тарабы дегени бирөөсү бамдат намазы, экинчиси пешим намазы менен асыр, түндүн бир бөлүгү дегени шам жана куптан намаздары. Аллах таала намаз окушка насип кылсын деп баарыбызды. Сиздерге чоң рахмат.